Жанакы так, не деп қойды, ең алда ведущий жүрген аз рестоват өзім ұмытып қалдым. Азыр шешен салдырып кеттім. Арқада келедат. Bir saat tegretip, çekarаны көргөзүп салдырып, үш жерден бір нәрсе қыстарып кетейін дегенде. Кимде ким чоғалам дегендер болса қайырлы өрле. Шөп сатам. Дал şu жерден мындай шөптөр. Аралашында қарандызы бар. Қарандыз жоқ мындай жері дағы бар. Күйіп кеткен жері бар мындай. Сарғайған бет болған үшінші. Номеріме жазып қойдым түні. Таза тыйқан чаваннан алам дегендер болса байланыш өресіздер. Ассаламу-алейкум, урматтуу Чабан YouTube каналының көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарға ысык салам деп бүгүнкү видеону баштайын. Колдомдон ите басып коюп. Ар бир жашоону колдон келишинче чыныгы кылып тартып берең аракет кылайын. Алыста жүргөн болсоңуздар. Так. Алыста жүргөн болсоңуздар, туугандар, ушул камераны, Чабандын камерасынын арты менен так 05-те турат. Чабандын камерасынын арты менен бир аз да болсо Кыргызстандагы айылдагы жашоону көргөзүп берейин сиздерге. Чөп кандай болуп атат, эмне движение болуп атат, кыймыл аракет болуп атат дегенде азыр ушу чөп ташыган элдер эмнеде дагы бирөөлөр жүктөп атат мына. Анан бияк түздүк мына будай, арпа аралаш эгилген нелер, эгиндер бар. Билбейм, чет жакта жүрүп балким жүрөгүңүзгө бир зырт деп кетсе керек, кичине болсо дагы. Не дейт жанакы? Сагыныч жазылат го деп, нелер ору элек, бияк торулуш керек. Азыр бирок трактор күтүп турам азыр. Кызматта жыянар Нива. Тайганы ар бир видео кошуп койсом болбойт мына. 25 жыл кызмат кылган Нива. 25 жыл дейм да, так. 2004-2025 21 жыл кызмат кылган Нива мына. Жаңы алып келгенде анча-анча көргөндөр бар экен, чалып айтып атышат, ошондо ушундай көрдүм эле ушу Ниваны депчи. 14-41. Таладабыз азыр. Видео тарт. Контент кылбайсыңбы дегендер. Азырынча серьезный контенттерге убакыт жок, себеби чөп. Кыштын камын азыр көрбөсөк, кышта кыйналабыз дегендейчи. Азыр немелер келиш керек эле, оро тургандар келиш керек эле. Касилка деп коет бизде. Биздин түндүк туккандарда кандай болот экен? Айтыштан бир аз кыйналышчу эле. Же касылка болуп калат. Касылка келиш керек эле, кандай болуп калат? Касылка деп. К деген бул жерде да бир нерсе бар да, мисалы биз касылка деп кете беребиз. Өтө сонун болот. Анан сиздерде кандай билбейм, касылка деп аталышканда жана трактор чогургондучу. Антенсем К деген кыргыз тилинде А деген сөз жок дегендер чыгып калат, аны деле билем да. Бирок кыргыз тилинде К деген сөз деле жок да, негизи чегер. Таянып келсек. Бирок негизи бар. Адабий тилде сүйлөп келгенде К дегенди колдонбошубуз керек. Бирок орус тилинен келген тамга сөздө эле кээ бирлер ошону пайдаланып кетти. Ушул жерден грамматиканы айта кетейин. Себеби мен өзүм дагы ушул жерден эч ким айтпаган сыр дейт да. Мен дагы мугалиммен өзүчө. 2 диплом алган деп кой. 2 диплом нээси 9-10 жыл билим алган баламын. Ошол жерде мен да грамматиканы Кудайга шүгүр бирөө менен талашканда кичине болсо дагы 10% болсо талашканга мындай билим алган баламын да. Ар бир сөздү жана чукулай бергендер бар го. Ошолорго айтып атканым, анан баарын эмес, бирок адды ушу колдоп аткан инсандар дагы бар. Ал колдоп аткан инсандардын баарына рахмат андар. Эткендем, кийинкисин күтөбүз. Ушул жерден видеону аз жыйынтыктап турайын. Трактор келип, кудай калса чөпкө чыккан малда. Мынияктан келем деди, же мынияктан чыгып келе билем, эки жактан чыгып келет. Анан биз мынякка ашып кетебиз мына. Жерден нары, мунун нараны ашып кетебиз. Ошо жака барып орду тутабыз. Ой, бисмилlah, аркара кайдайбыз. Өйткөнде трактор келди туугандар мына. Ана көрүнөт экен. Az алдыга ошол жака салабыз азыр. Ay maşallah.
Maşallah. Şarak şurak deyen ündörün oğuzlarçı. Şarak deyen ündörün. Şarak şurak deyen ündörün oğuzlar. Panoramada turgalayıştılar. Mындай тоолордун арасында чөптө жүргөн вообще бөлөк го. Чөп ордурган дагы бөлөк, трактордун ичинде жүргөн дагы бөлөк го деп ойлойм да. Эмне трактор чийип аткан жер тике жер. Азыр камерада анча көрүнбөйт экен. Передоктор бар. Бир жагынан разы болуш керек да, мына ушундай жерлерде мурда нелерди кол менен урут элек, ондар кол менен урут элек. Азыр кудайга шүгүр жана передоктор бар, тракторлор болуп эле уруп атышат. Ар бир жерде кол менен урут эле. Даже нерде эле уже кол менен урут элек да. Азыр эми кудайга шүгүр ушу тракторлордун өнүккөн маалы орот. Артынан bir күндөн кийин тырмайт, суурак болсочу. Суурак болсо bir күндөн кийин тырмап, эртесин өтпөс болот да. Болбосо, куруп болгон болсо, сразу эле артынан салынып кете берет. Манзараны бир көргөзөйм. Манзара деген бул түркчө манзара деп коет, эми өзбекчеде канча билбейм. Өзбекче деп коет, кыргызчада айылына чөйрөнү бир көргөзөйм мына. Айылына чөйрөнү бир көргөзөйм мына. О, бисмилла деп түшүп кете берелим. Бирге салалы, секин аз передок кошсом, кошпосом деп түшүп кеттим. Дас тигинбет бар азыр. Передогун кошсомбу же кошпой эле түшүп кете берсемби? Сүрөбү деген жер бар да азырчы. Ой, бисмилла. Ой, бисмилла. Сүрүп атат го, көк чөп сүрүп атат. Мындайда бирге салып коюш керек. Бир менен секин түшүп кете берет. Мындай жакта. Секин. Салып түшүп кете бериш керек. Ой, дегенде орып дейін қоқты. Машалла. Сақайынт болды же? Қырғыз қалпақ деп, жанар бұл левой жерде универсалда. Барлық жерде көттіра төкешкен қалпақ тапақта бұна. Мысықтан же бастырып қоғыз. Тоғы етіп сразу мұны көтіп қоғыз да. Чөп қандай ол дегендер мына. Чөп көріңіздер мұны. Жалаба сузақта. Чөп қандай ол дегендер. Құдайға шүгір. Hem suyuq болған жерлері бар. Өте жақшы болған жерлері бар еме. Бейгіректер сұйығырақ болып тұр. Анан елдер жақшы болып тұр, машалла. Шыншалық болатты. Даже жамғыр жақсы жауады. Жамғыр жақсы жауады. Жамғыр кеше жақында бір жұма жауды.
Анда мурун bir ay жамырда жаган жок. О, бисмилlah деп. Жанар тайгам кыйналып кетти. Чаң жұтып қалды ғой, чаң. Чаң жұтып қалды. Ай, маша, алдына жодар қақап-пақап. Урмат достор, ушул жерден видеону жыйынтыктайын эми. Бүгүн бүтпөдү мына. Жерлер қалды. Ак беттер орулду. О, детка. Эртең улантып калсам эми, бүгүн көп болду эми. Жакшы кылып видеону көргөн инсандардын баарына рахмат. Бул видео жаккан болсо сөз түрөтүүндө класстуу бассаңыздар, мен силерге чабан. Лично мен кличка чабан деп коет экенде, өзүм мен жеке жашоом айылдагы жашоону болушунча нукура чагылдырып бергенге жана кыргыз тилинде адабий тилде сүйлөөгө аракет кылып чагылдырып берем тоонор. Баарыңыздарга аманчылык, дайыма ден соолук болуңуздар дегендей. Эфирде коштошкондо коштошойн, себеби мен мурда дагы кээ бир телеканалдарда таңкы эфирде бир аз да болсо тажрыйба чогулткан баламын. Дагы бир сырт айтайын бүгүнкүчө видеонун акырында. Ошол, эң нерсе тынч болуңуздар баарыңыздар. Кандайдыр себептерге байланыштуу кайра келип чабан болуп калганмын деп койбойбу. Алдыны. Кудай десек. Бензиним жаным ар жерден өчүп холостой кылып келетем, заправкага келип калдым. Токолоса. Каласа заправкага келип калдым. Эй, токо зорго жеттим. Алла депсе. Анан 70. Жетmiş tane 8 гектардың üstünde de